эң негизги жолдору кандай болду экен, көрсөтүлгөнбү? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрмандар, жанаттын Аллах таалага мактуулар болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Албетте, бала тарбиялоо бул биздин азыркы учурда өтө олуттуу маселелерден. Анткени кадимкиде биз азыркы учурда жашап жаткан адамдарга мындан 15-20 жыл мурунку балдар менен азыркы балдардын айырмасы кадимки асман жердей билинип турат. Анткени азыркы биздин жаш өсүп келаткан муун балдарыбыз уюлдук телефондордо, интернет желилеринде отуруп калып, ошо бир гана ошондон чыкпай калып себептен азыркы реалдуулук ошодон үзүлүп кеткен сыяктуу бир болуп жатат да. Жада калса азыр мурун 10 жыл ойноп жүргөн балдардын жанагындай чүкө оюндары, чикирик оюндары, жана башка кыздардын резинка сыяктуу оюндарын азыркы балдар ойной албай, кандай ойнош керек экенин билбей турган абалында, мисалы үчүн, же оюнга кызыгы жок, балким виртуалдуу жашоого кирип кеткен сымалды жашап турабыз да. Демек азыркы учурда ошол себептен кантип ошол туңгуюктан чыгып кетиш керек, же кантип балдар ошентип тарбиялаш керек, зарыл болуп турган бир маселеде турабыз. Эми динибизге келе турган болсок, динде эмне деп айтат десе, динде албетте бала тарбиялоо өтө олуттуу, орчундуу орунду ойногондугун баса белгилеп келет. Пайгамбарыбыз айтып келет, Алла Таала Куранда айтат. Алымдарыбыз болсо, бала тарбиялоо эң биринчи ошол үйлөнгөндө башталат дейт да. Үйлөнгөндө балалуу боло элек учурда эркек дагы аял дагы өзүн тарбиялап баштагандан башталат экен да. Эң алгач. Анткени ошол эркек менен аял өзүлөрүн тарбиялаш менен ошол келечектеги балдарын тарбиялап жаткандагыдай деп мисал келтирет да. Андан сырткары бала төрөлгөндөн баштап 1 жашынан 7 жашка чейин деп бир периодду бөлүшөт. Анан 7 жаштан 14 жашка чейин деп бир периодду бөлүшөт. Анан 14төн 21 жашка чейин деп акыркы периодду бөлүшөт да. Ошо ата-эненин карамагында болгон шарттар керек. Ошон 7 жылдан 3 периодко бөлгөндө ошол өзүнүн ар бир ошол периодтун тарбиялай турган өзүнүн методикасы бар деп алымдар айтышат да. Ал кандай деп турган болсок, эң биринчи ошол эң зарыл 1 жаштан 7 жашка чейинкиси бул албетте адам баягы ата-эне үлгү болсун өзүлөрү дейт да. Анткени эркек бала, кыз бала 7 жашка чейин эч нерсе окуганды билбесе, жазганды билбесе, алар көргөнү туура экен да. Ошон үчүн ата-энеси өзүлөрү мисалы үчүн көпкө телефон чукуп отурган болсо, же уруша берген болсо, же болбосо аларга көп мамиле бурбаган болсо, кандай гана кылбасын, алар ошону көрүп анан эсине тутуп алат экен да. Анткени 7 жашка чейин баланын мээси ошо жаттама мээ болуп, туурама мээ болуп, ошону өмүр бою 70 жашка чыкса деле, ошо 7 жашка чейинки нерсе сиңип калат экен да. Ошон үчүн 7 жашка чейин дейт, алымдар айтат, балдарды урушпага дейт да. Анткени балдарды урушуп кагуу мындай эле болбосун. Эле урушуп коюу өзү балдардын сезимине жаракат кетирет дейт да. Ошон үчүн 7 жашка чейин бардым сезимдерин өстүрүп чоңойткан дейт да. Бирок айтыш мүмкүн да, эми 7 жашка чейин кантип урбай коесуң, кантип чаппай коесуң деп биздин азыркы учурларда кыйын болушу мүмкүн. Бирок алымдар айтат да. Биз деле эми урушуп, биз деле таяк жеп чоңойбодукпу депчи. Ооба, биз деле таяк жеп урушуп чоңойдук дагы, биз деле адам болдук, мына эрезеге жетип ушундай чоң киши боло турабыз деген сөздөр туура болушу мүмкүн дейт. Бирок урушуп жана уруп таяк жеп чоңойгон баладан тартиптүү бала чыгышы мүмкүн дейт да. Тартиптүү. Анан ийгиликке жеткен бала чыгышы мүмкүн дейт да. Бирок сезимдери өнүккөн бактылуу бала чыкпай калышы мүмкүн дейт да. Эмнеге? Анткени анын сезимдери чоңоюп келатканда, өсүп келаткан учурда сен аны кайра басып, эмдене ыйлап атасың кайра-кайра, же болбосо эмдене кечке эле сүйлөп атасың кайра-кайра, эмдене ары бери чуркайсың деп, ал бала ошону талап кылып Кудайдан ошол нерсеси келип өсүп жаткан учурда баланы кайра баскан сайын баланын ички сезимдери өспөстөн ичинде камтылып калгандыктан бала ошол тартипке баш ийип, тартиптүү болуп, ийгиликтүү болот. Бирок ал ошол ийгиликтүү болгондон кийин канча деген бай бизнесмендер сурасаңыз, алар бактылуу эмес да, ийгиликтүү. Эмнеге? Ошол учурда басынып калган. Качан ошол бала ошентип басынып калган учурда, анан башка бирөөнү басындыкысы келет экен да. Башка бирөөдөн ошо негативин чыгарып. Ошого 7 жашка чейин баланы эч бир нерсеге түртпөстөн ошонун табиятына таштап кой дагы дейт да. Ошондой. Андан кийинки 7 жаштан 14 жашка чейин анан тааныштырып башта дейт. Бул алам менен.
Анткени ал суроолор көп боло баштайт. Бул кандай, тиги кандай, ал кандай. Ага сен дос катары, курбу катары аны бул алам менен тааныштырып, эми аны эмне кыласың сурап, жөн турчу деп бизде эметип коет да. Аны кийин билип аласың деп. Жок, бала ошол сени ишенип, сага моюн сунуп, ушу сени ушун жакын адам көрүп сурап атканда, аны толук тааныштырып берилет да. Андан кийин 14 жаштан 21 жашка чейин ошол уккан нерсесин, көргөн нерсесин практика жашоосунан өзү өз алдынча эч бир адамдын жардамысыз иштеп, ишке ашырып кетишине жөрөлгө түзүп бердик да. 21 жашка чейин деп айтылбадыбы? 21 жашка ошондо 14 жаштан кийин дагы 21 жашка чейин дагы багып берип кетиш керек да. Ошол 14 жаштан 21 жашка чейин, ошол 14 жашка чейин сураган, билген билим маалыматын эми 14төн 21 жашка чейин ошону практика жүзүндө өз алдынча аткарып кеткен үйрөтүш керек экен да. Ал кандай өз алдынча дейт. Мисалы үчүн бала кээде мисалы үчүн bir жерден кыйналып калса, же чалынып калса, антип калса, ата-энелер ар кандай болот экен да, бирөө бир категорияда ата-энелер чала болот зат экен да. Экинчи категориядагы ата-энелер чуркап келип, мен өзүм эле кыла коем деп ушинтет экен дейт да. Жок, ошол учурда балага ошондой таштап кое турган болсо, 14төн 21 жашка чейин ал бала ошол зона комфорттон чыга албай, өмүр өткөнгө чейин ошол бирөөнүн жардамына муктаж болот экен да. Жок, ошол 14төн 21 жашка чейин эми ошол өз алдынча болуп, ошол ага чейин үйрөнгөн, магыт алган нерсесин кылып көргөнүн жолуна таштайт да. Анын үстүнөн көзөмөлдөйт. Баягы 21 жашка чейинки болгон нерсесин 17-18 жашка жанагындай биз айтканда переходной возрастка келип калган учурларда, жашоого кыйынчылык келип калган учурларда өзү ошондон чыксын, бирок кимдин кеп кеңеши менен жардамына ата-энесинин. Мисалы үчүн бир мисал келтирейин да. 90-жылкы биздин 90-жылкы чоңой өскөн балдар жана 80-жылкылар. Ошол переходной возрастка жашка келген учурларда кыйынчылыкка келгенде ата-энелерден сураган эмес да. Алар көчөдөгү балдардан сурап чоңоюшкан да. Байкелеринен кандай болот? Жаман жакшыны көчөдөгү байкелер үйрөткөн да. Ата-энелер эмес. Эмнеге? Анткени алардын ата-энелери ал бала жаш кезинде аларды уруп, аларды кыйкырып, аларды эми ата-энелер жаман дебейбиз, бирок методикада ошондой болгон да. Катуу мүнөздө болуп, анан биз ата-энелерине сезимдери ачылбай, азыр сурасам, тамеки тартып атат мени. Же мени тияка чакырып атат. Эгер азыр атаман ошону сурасам, урушат деп байкелеринен сураганда, эчтеке болбойт, бир-эки чегип кой, тартып кой деген нерсе менен үйрөнүшүп, ошо менен жол алып кетишкен да. Дал ошондой 14төн 21 жашка чейин ушундай учурлар болгондо, ал 7ден 14кө чейин ким бул алам менен тааныштырган? Баланын атасы, кыздын энеси. Ким бул аламга кол сунуп берген? Баардык менен сүйлөшүп тааныштырып ата-энеси. Демек эркек бала атасына айткан, ата 17 жашында. Мындай болот, мен чөнөм тигиндей болот деп атасынан маалымат алып чоңойгон, атасы ошол маселени чечип, анан баласын жөнгө салып коет экен. Кызга деле, апа, мен курбаларым менен мондой болуп калды 17 жашта, 18 жашында, 20 жашында, кандай болот деп кайра ошол биринчи, орусча айтканда источник, биринчи булакка кайрылат экен энесине. А ошол биринчи булага ким болсо, ошого өмүр бою кайрылып өткөн. Эркек көчөдөгү балдар болсо, көчөдөгү балдар, же бир туура эмес жолдо кыздар болсо, туура эмес жолдо кыздар, ошонун ролун 7ден 14кө чейин ата-эне ойноп калыш керек экен дагы. Анан 14төн 21 жашка чейин ошол нерседе бала өз алдынча кеткенде кеңешип, кесипке барма орбайт дегени ата-энелер менен болуш керек. Мен бир жерден окуп калдым эле да, эгерде баланын аркасына чаба турган болсо, мисалы деген жамбашына чаап койсо мүмкүн деген сыяктуу да, же болбосо аркасына кээ бирде бизге башка деле чаап салышат, карап туруп эле бетке деле шалп этип чаап салышат го. Ошол нерселер кандай зыян болуп калышы мүмкүн да. Себеп дегенде баягы бала деле баягы ичинде сезимдери бар. Баланы биз бала катары көргөн менен бала деле адам да, адам чоң эле адам сыяктуу өзүнүн кичинекей сезимдери менен ойногон менен баягы анын мээси деле өнүгүп келаткан ушундай адам катары кабыл алыш керек да. А бизде болсо деген бала деген баладай, башы көзү чарадай деген сөз менен эле анан кийин чоң адам бир мындай буюмдай мамиле кылган жагдайлар бар да. Анан ошол жана чапкандар жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол балага кол көтөрүп коюу, мындай сырттан караган адамга бул менин балам да, өзүм каалаганды билем деген нерсе, ал өзүнө ошол туура сезилгени менен бул жалпы баланын ошол сезимдери өсүп келаткан учурда ошону кайра басымтууга барат экен да. Бала келечекте чоңоюп калган учурда деле бир нерсе кылаарда азыр мага бир жашоодон сокку келет деп коркуп калат экен да.
Анткени ал бала ыйлап аткан учурда, бала бир нерсени кылып туура эмес кылып аткан учурда ал дароо сокку жеген ата энесининчи. Башына чапкан же аркасына чапкан, бутуна чапкан. Ошол менен ал бала мен жашоодо жаңылбашым керек экен деген нерсе келип калган да. А жашоодон эмнеге азыр көп учурда жашоодон бир-эки жаңылып калса суицидке кетип калат. Кыйналышат Эмнеге жаш өзлөрүнүн таштап жиберип атышат? Эмнеге? Анткени жаштайынан ата энеси сенде 100% баары жакшы болуш керек, сен идеалдуу болушуң керек. Эгерде сен 2 алып келсең же сен 4 алып калсаң, же сен мындай болуп калсаң, бизден бир таяк жейсиң деген нерсе менен чоңойтуп койгон себептен ал бала ошого баягы ынанып жашап, анан кийин жашоодо андай болбойт да, жашоодо ар кандай болуп турат да, ошого түшкөндө баланын жашоосу сынат экен да. Сынып калып, же жолдошунан бир жаман тил угуп калса, аркы берип калса болду деп эле ошол жерден ажырашам дегендер бар ошол экен да. Жок, бала ооба келатып бир чынын төгүп алышы мүмкүн, бир жакшы бир буюмду сындырып алышы мүмкүн, же болбосо сенин тилиңди укпай коюшу мүмкүн дейт да. Ошол учурда алымдар айтат да, сен мындай кыл дейт. Эки колуңду ара да бирөөнү баланы айт дейт да, бул менин балам айт дейт. Бул баламдын кылган кыймыл аракети, кылган жасаган иши деп айт дейт да. Эми сен азыр балаңды жаман көрүп атасыңбы, же ошо кылган ишиңби дейт да. Кылган ишиң мону көргөз өзүңө дейт да. А балаңдычы, баламды жакшы көрөм дейт. Эми балаңды жакшы көрсөң, кылган иши үчүн балаңды чаппа дейт да. Ал ошо кылган иши жакшы эмес экенин үйрөт ага дейт да. А биз дейт кылган ишин баланын өзүнө алмаштырып алганбызда, ошо баланы уруп, чаап, сабап, ошого затына кирип кеткенбиз дейт да. Жок, ал баланы, балам, мен сени жакшы көрөм. Кандай болбосо сен менин баламсың, бирок ошо кылган ишиң жакшы эмес деп ошого ажыраткан үйрөт дейт да, ошондой түшүнгөн үйрөт дейт. Ошого мисалы үчүн биз көбүнчө ушул нерсе кетип калганбыз дейт, баланы кемсинтүү. Кандай кемсинтүү? Тигине баланчанын баласы тинтип жүрөт, а сен дагы эле мындайсың деп бизди жаштайыбыздан эле кемсинтүүгө отурукташыпчы. Анан экинчиси күнөөлөө. Ким кылды ошону? Сен кылган үчүн деп балага бир айтып, эки айтып кой жетиштүү дейт да. Бирок кайра бир негативди кайра айтып коюу ошол баланы ушундай күнөөлүүгө алып барат экен да. Анан үчүнчүсү баркын кетирүү экен, баркын кетирүү. Сен деген баласың да эмне болмогон ушинтип койсоң кандай болмок, чала болот деп баланы үйдө ролу жок зат катары ойноп кой дейт да. Ушул 3 нерсе баланын сезимдери өспөй, ичинде калыптанып калып, келечекте бир адамга ишенүү жок болуп, ишене албай эле кандай болду экен, жада калсам бул зыян буга чейин барат экен да. Чоң эле ата, күйөө, жаштайын ошондой бир негатив менен чоңойду, азыр айтып өткөн тарбия менен, ата энесинен. Бул чоңоюп калганда эле баласына мээрим төгө алат. Эмнеге? Баягысы өспөй калган да. Аны ата энеси басып койгон. Аял кишиге бир нерсени керек эткенде, бир сөз керек экен аялга. Мен сени жакшы көрөм деген сөз уккусу келет экен аялчы. Бирок ошону айта албайт экен да. Эркек киши. Айтыш деле ушундай кыйынчылык болот экен. Эмнеге? Баягы өспөй калган да. Эркек бала ошол жаштайынан ошо сезими чоңоюп келатканда ата энеси басып койгон себептен баласына жакшы мээрим төгө албай калат. Аялына мен сени жакшы көрөм деп айта албай калат. Жада калса мен жакшы көрөм деп аялыма азыр айтсам, бул көп кетет деген ишеним даже болбой калат экен да. Ушул нерсе барып жашоосуна зыян берет экен да баланычы. Ошого баланын жок сезимдери толук өсүп чыкканга чейин баш керек экен. Ислам дини кийин ошол сезим өспөй калса, ислам дини өстүрө албайт экен. Ислам диничи. Ислам дини аны жакшы адам кылат экен. Дин аны жакшы бир нукка бура алат экен. Бирок сезимдери, кайсы бир сезимдери өспөй калса, ага жардам бере албайт экен да. Аны ата энеси учурунда кармаш керек экен. Мисалы үчүн ошон үчүн ата эненин мээримине тоюш керек деп бекер. Мисалы үчүн бир сахаба бар, пайгамбарыбыздын. Ошо пайгамбарыбыз жаңы келип, ошол сахаба келип, Аллахтын элчиси мен мусулман болоюн деп келдим. Мусулман бол, жакшы болуптур деп келтирип, анан эч ким айтпай туруп мусулман болгонумду десе, чыгып алып, дароо мындай чыгып алып эле бирөө ачуусуна тийип калса, мен мусулман болдум деп анан таяк жеген дейт да. Ошол эле бир сахаба кара терүү келген Билал радиаллаху анхуну урушка кетип, сен
денең кара, ата энең да кара болгон деп катуу урушталган учурлар болгон дейт да. Анан пайгамбарыбыз мындай кылганың жакшы эмес, ачууңду баса билгиниң деп ошол кеңешти берген күнү менен деле ал ошол бойдон калган дейт да, мисалы. Ал кийин анан мойнуна алып, ошол Билалга барып, сенин бутуңду менин жүзүмдүн үстүнө кой, мен ошого гана тартыптымын деп өзүнө өзү жаза берген дейт да. Демек, бул нерсе ошол кийинге чейин барат экен дагы. Ошон үчүн ата эненин мээримин толук көргөн бала гана бактылуу болуп, толук тарбиясын жана толук кеп кеңешин алган балага бир келечек болот экен да. Анда демек деген мындай кыскасын айтканда мындай түшүндүрсөк болот экен да, баланын туура тарбиялоонун жолдору ата дагы, эне дагы колунан келишинче балага мээримин төгүш керек дагы, анан ошол колунан келген баягы туура жолун көрсөтүш керек экен да, сезимдерин да тыюу салыш керек. Бул деген мисалы үчүн мындай эмес да, бул нерсеге бир гана эне гана аракет кылсын, мен иштеп турайын ата. Же болбосо энеси атасы кылсын, мен мындай кылайын эмескен. Муну баягы окумуштар айтмакчы, бул 3 бурчтук деген да, 3 бурчтук. 3 бурчтук нерсе экен. Пирамида деп коет. Кандай? Ата, эне, анан мугалим. Ушул 3 адам, 3 инсан биргелешип баланы тарбияласа гана инсан чыгат экен да. Анткени бир канча саат мугалимдин алдында, бир канча саат эне атанын алдында баардыгы биргелешип иш кылыш керек экен да. Демек сол экен ошол. Эми бул негизи деген бул терең кирип кете турган тема болуп бар. Ошондуктан бүгүн биз кыскача гана айтып бергенге аракет кылдык. Анан бул темаларга дагы кийинчерээк башка күндөрү дагы кайрадан кайрылып келебиз.